немеде 6 чакырылыштын депутаттары негизи көрсөттү да өздөрүнчө. Ошолардын ичинен бир аз чындыкты айтканы, бир аз болсо дагы акыйкатты айтканы Атамекен партиясы болду. Муну ачык эле мойнуңарга алып кое бергиле. Атамекен партиясынан башкасы баары балык ооз болуп, кнопканы басып отурганын өзүңөр көрдүңөр. Эми СДПКдан сүйлөсө, тиги ким? Жанар Акаев менен Ырыскелди Момбеков экөө анча мынча сүйлөп, жаман көрүнүп да жүрдү да, достор. Азыр мындай болуп атат да. Мынабу маалыматтык согушта таза адамды бир заматта эле боктоп, аны жаманатты кылып, ууру кески кылып коюш оңой экен да. Бат эле экен. Күн чыгып, күн батканга чейин эле экен. Чыныгы ууру, чыныгы саткын, качкан, бозгон, жанагы элдин ырыскысын жеген эл душманын тетирисинче аны периште кылып коюш да оңой экен да. Мына маалыматтык немедечи, ТВ медиалар аркылуучу бир заматта эле. Ошон үчүн этият болуш керек. Мен айтып атпаймынбы? Атамекен 6-чакырылышта ошоларга мындай, ошол эле мисал Текебаев 2015-2016 тиги камалганга чейин депутаттарга бир канча жолу эскертүү берди. Аны эмнеге биз айткыбыз келбейт? Эмнеге аны мойнубузга алгыбыз келбейт? Текебаев айткан, биз тарыхта калышыбыз керек. Татыктуу депутат болуп тарыхта калышыбыз керек. Анан жетелеме болуп, кайсы бир кабинеттерге барып жүгүнүп, кимдир бирөөлөргө багынып, андай болбошубуз керек деп айткан сөздөрү бар, камсыздык үчүн айтып коеюн. Аны мен эмес, Текебаев айткан. Билесиңерби? Бизден жогору Кудай бар деген, Кудайдан кийин биз деген. Эл бизге карап түздөнөт, эл бизге ишенип атат. Бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мындай оюбузду ачык айтып кыла турган ишти кылып, закондорду ушул жерден ачык кабыл алышыбыз керек деп бир топ нерселерди айткан. Аны уккан да эмес парламент, ошол чимкирик парламент. Чимкирик парламентте ким алып келген? Атамбаев алып келген. Илмиянов экөө туурабы? Бүт тизмени кимдер түзгөнүн айтып атпайбы? Илмиянов, Атамбаев, дагы жанагы Фарид Ниязов дегендер, ошол Атамбаевдин жакын жан жөөкөрлөрү. Эми бүгүнкү күнү мынау биримдикти ким түздү? Бүгүнкү биримдикти Асылбек Жээнбеков менен Сооронбай Жээнбеков ага инилер түзүп атпайбы? Бүт качкан, бозгон, элге кыянаттык кылган, жанагы коррупцияга шектелип камала турган адамды эми тиги биримдикке кошуп алып депутат кылып алып бараткандан кийин бул партия тазабы? Таза эмес да. Болду да ужечи. Кытайда атат болчу мунучу. Президент өзү тилдеп сөкпөдү беле? $500,000 тиешеси бар деп, коррупцияга тиешеси бар деп кызматтан кеткен адам кайра биримдиктин катарынан бараткандан кийин, демек бул партия арам да. Демек бул партия элдин ишеничине кирбейт да бул партиячы. Ошол кошоматчылар, ошол жанагы көкме мугалимдердин маңкурт командалары колдой берсин. Мынау эл өзгөрүүнү каалаган эл, өнүгүүнү каалаган эл, тазалыкты, адилеттүүлүктү каалаган эл колдобош керек буларды. Булар жыргатпайт. Бүт олигархтар, бүт качкан бозгондор, элдин канын соргондор, Акаевдин убагынан бери келаткандар да бир тазалануу болбоду. Мына президент өзү Акаевдин убагында жүргөн, мисалы, бүт баары ошо Акаевдин 15 жылдык сасык башкаруусунда окунуп, чокунуп, бир жолу коррупционер болуп бүткөн экен да буларчы. Мутант деп коебу, мутант болуп бүткөн экен да, бүт неменин коррупциянын мектебин салып кеткен экен да Акаев, жөн кетпейчи. 15 жылдын ичинде бүт баарын ууру кеске кылып, элдин канын ичип, элди тоноп, элди жалаңач кыла турган коррупционерлерди даярлап коюп кеткен экен да булчу. Бүт бирок азыр жок, калганын сыйлайм дейби? Текебаевди кылган иши башка, сөйгөнү башка сүйлөйт дейт. Текебаев азыр бараткан жок, достор. Кыйналбай эле койгула, Текебаев баратат деп. Азыр шайланбайт. Текебаевди шайлангар келбес, ана мекенчилдери турат. Шайлагыла аны. Ал жакпаса бүтүн Кыргызстан турат. Ал болбосо Чоң Казак турат. Шайлай бергиле. Болбой баратса тиги реформа турат. Дагы ким? Мына Ордону дагы жакшы деп атабы, бирок бул Ордо тиги булар мындай көзгө көрүнүп элге таанылбаган үчүн булар көп добуш албайт. Мына элге таанылбаган, көптөн бери мындай бир элдин таламын талашып,
элдин таламын талашып, ысыгына, суугуна күйүп жүрбөгөн болсо, анда булар добуш ала албайт. Ошол бийликтин гана партиялары добуш алат, жаңы партия. Себеби аларда бүт мүмкүнчүлүк бар. Алдайт, сатып алат, коркутат, үркүтөт, бүт жанагы жерден бузат, добуштарды урдашат да. Шайлай бергиле, бүтүн Кыргызстанды шайлап болбосо, чоң казап турат, мекенчилдер турат. Текебаевди жек көрсөңөр, мен сөзсүз шайлагыла деген жерим жок. Мен жөн эле айтып коюп атам. Калыстык үчүн айтып коюп атам. Тиги биримдик жагып атабы? Же эмне коммерсанттардын аскери тиги чакырук макале жагып атабы? Же эмне мекеним Кыргызстан жанагы Мирлан Бакиров жагып атабы? Контрабандалардын аскери. Бүт Мирлан Бакиров өзү дагы контрабанда. Кап менен байганын мына базар коргондук туугандар айтып эле жүрбөйбү? Кап алып сатып жүрүп байып кеткен деп. Бул кап мына жаңактын, мына жалбатта жаңак көп эмеспи? Бул контрабанда. Бул незаконно. Аны мына карапайым эл, мына Акмат Ташмат же мен барып туруп сата турган болсом, мени 15-20 жылга камап таштайт. Тигилер аларга боло берет. Аларга можно. Бүт тааныштары бар, аяктан бияктан бүт тааныштарды колго алып койгон. Каалагандай сата берет алар. Демек контрабанда менен байыгандар элге, журтка, мамлекетке бир жакшы мыйзамдарды жазып кыйратпайт. Дедет Илгиз иним, сен азаматсың. Мен бая башында айттым, мени мактагандардан мен бир аз корком, чочулайм. Мактап туруп эртең кайра эле боктоп чыгат. Себеби мактаган адам эмне кылат? Эртең кайра биримдикке же мекеним Кыргызстанга же чакыруктун аскерлерине кирип кетет экен да. Барып эле көчүгүн такап берет экен да тигилергечи. Элге баары бир болуп калыптыр, мына айылдагыларгачы таптакыр эле баары бир болуп калыптыр. Бул өздөрүнө өздөрү чыккынчылык кылып атат да. Өздөрүнө өздөрү душман болуп атат. Аны түшүнбөйт экен да. 5 жыл ыйлап жүргөндөн көрө, ошо шайлоо күнү барып туруп, ошол оппозициялык партиялардын бирөөсүнө белги, галочка коюп койсо болобу эле, болот болчу да. Мен барбайм, мага баары бир деген бул кайдыгерлик, бул маңкурттук, бул өзүнүн келечегине, өзүнүн балдарына болгон чыккынчылык. Андай болбойт достор. Мага баары бир дебегиле. Мага баары бир деп мен деле унчукпай жүрө берсем боло берет. Кайра TikTokко кирип алып, маймыл болуп, бир нерселерди кылып, хайп кылып жүрө берсем боло берет негизи да. Бирок келечек, мамлекет деген бар да биздечи. Туурабы? Ата журт деп коет да, ата журт деген сөз бар да. Мисалы, ана ватан эмес го, ата журт, Ошо ата журттун келечеги болобу же болбойбу? Диндик тамган жерибиз, мекенибиз өнүгөбү? Таза адамдар келеби деген суроо да. Же кайра эле баягы уурулар, кайра эле олигархтар, кайра эле элдин канын ичкен шүмшүк, куу жалак, куу түлкү, куу түмшүктөр келе береби? Эки жүздүү хамелеондор. Ошого эл өзү ойлонуш керек да. Эл өзү өзгөрүп туруп, баарынын жанагы эл душмандардын казанын тетирип оодарып салыш керек да. 4-октябрь күнүчү. Эч бирисине алданбай, сатылбай, коркпой, үркпөй туруп эле